ертең любой индустың армазын мен мисал мен сол ойбайма расат жиырманың барын қамайық бүгін қамасын мына мен өзім ошонда боламын. Биздин урматтуу туугандар, биздин мыйзам боюнча кармалган жарандар биздин мыйзам боюнча соттолот. Өттөрдүн ишкек булар, полный индустардын. Ишкек. Акансан. Өттөрдүн ишкек булар, полный индустардын. Ишкек. Акансан. Биздин урматтуу туугандар, биздин мыйзам боюнча кармалган жарандар биздин мыйзам боюнча соттолот. Андан кийин депортациясы, экстрадициясы андан кийин чечилет. Биринчи жоопкерчилигин караш керек. Бул кылмышты биздин территорияда кылгандан кийин, иш козголгондон кийин бүгүн ошого жараша наркы сот органдары каралат. Мында албай эле жигиттер болду. Мыйзам чегинде баары көргөн. Азыр силер келип айтканда эле эч ким бошото албайт. Аны деген тергешке как положено эле мыйзам чегинде бүт бар, күнөөсү жок болсо кетет, бошотулат. Эрде мындай sen özün kılıcını kılıcını o ayrılmasın. Anda bana bırak bir bana. Şunları. Şunları da tutup beni biliyorsun. Yok, Aykin'e tuttu. Ağırçı. Aykin'e ne kalıp kalacağım? Aykin'e yerinde bir tuğanlar var. Aykin'e birden Dölle kırıyorum kadet çok. Ama ciddi lütfen. Dölle kırıyorum beyle. Ben boşum var mıysam çekinde bulduk bu. 자치가 왔다. 자치가. 김면 스타트. 모든 망가르나 김면 스타트. Бишкек митинг. Индустардын общагасына кирип, индустар сабап деп, оперлер бизди сабап салды. Ертең любой индустың армазын мен мисал мен сол ойбайма расат
Özgürlükte özü ülkede kandan bundaydın başa gereği yok. Boşancı trinçine mıyzat. Çok. Kvota azaytalım kvota. Canı kırıldı. Bratan kvotаны azaytın kvota. Mıyzamsız gelgen Hinduslar, Pakistan'sa deportatsiya болады. Erkekçe aytыңыз mı? Айтып отпайын. Mıyzamsız işe girgендер. Mıyzамсыз girгендер. Mıyzамды эле ишке кирбей койсойгенде. Жоопко тартылат, депортация болот. Mıyzamlı ele işgal almadı oğlum. Полный, азыр стройка жайнап кетти. Çok kvotаны azaytpayбыз. Алып келбейт, Ринат байке. Камерагачы эмеди айтып коела. Индустарды жумуш албагыла, полный кыргыз албагыла. Полный işte. Жігіттер, азыр Ринат кетет. Сөздің açığı. Silerge kepildik aldı mı? Silerge silap. Kırmızı evinde. Silerge aldı mı? Silap. Ertenle başla. Kontrol Polat toplayı mı? Kvota azaybayı. Kvota gel özgür söz versin. Бишкектеги түнкү саат 3-төгү кырдаал азыр ушундай. Бул жакта милиция бардык, курчоого алган. Кыргыздын жигиттери көп. Мындан кыргыздын жигиттери бул жерде айта кетчү нерсе бар. Пакистанда биздин даватта жүргөн бир тууган кыргыздарыбыз бар. Индияда дагы студенттер бар. Ал жакта да даватта жүргөн кыргыздар бар. Ошолорго бир залакасын тийгизе албайлы, жаман залакасын. Болушунча ачуулук алдырбайлы. Көп мындай жерге келип ызы-чуу кылбайлы болушунча. Сабырдуу бололу. Kırsak emmi.
Kırgızlar geldiler, Kırgızlar. Cevap etti. Ah bile. Mына бизде опитлер сабады общагасына кирип барганбыз индустардын. Опитлер сабады мына. Опитлер сабады тумат кыргыз элин. Урматтуу мекендештер, кечеги 18-майга караган түнү болуп өткөн окуялар боюнча бир аз маалымат берип кетейин деп чечтим. Себеби дегенде бул окуялар ар түрдүү ракурста көрсөтүлүп атат. Эми азыр технологиянын заманы болгондон кийин баардыгынын колунда эгерде көчөдө бир 100 адам жүрсө, 100 адамдын баардыгынын колунда соткалары бар, алар оператор бардыгы ар түрдүү ситуацияларды көрсөтүп атышат. Ошол кечеги болгон окуяларда 18 жаштан 23 жашка чейинки жалаң жаш балдар катышкан. 200дөн баштап ар түрдүү ситуацияга карап туруп 500-700ге чейин балдар катышып жүрүштү. Жана ошол балдардын негизги талаптары бул ушул биздин мамлекетибиздин тегерегинде иштеген, жанагы башка мамлекеттен келип иштеген мигранттардын көбөйүп кетүүсүнүн негизинде. Бул Бангладеш, Пакистан, Индия, Египет жана башка өлкөлөрдөн келип окуган студенттердин, алардын кылган жумуштарынын өтө көп болуп кетишине байланыштуу болгон. Бул балдардын, кечеги чыккан балдардын койгон талаптары да кайсы бир деңгээлде туура деп эсептеймин. Алар көп ошол келген мигранттардын көп болуп кеткендигине байланыштуу биз өзүбүздүн чараларыбызды көрө баштаганбыз. Мына жакында эле ошол апрель айынын башында болуш керек. Урматтуу президент Садыр Кожоевичтин өзүнүн жеке тапшырмасы негизинде ал киши ошол өзү совещание өткүзүп, президентибиз өзү совещание өткүзүп, ушул тапшырмаларды алдыбызга койгон, мамлекетибиздин ичиндеги мыйзамсыз жүргөн ар бир ошол башка мамлекеттен келген мигранттардын жоопкерчилигин кароо боюнча. Ошонун негизинде апрель, май айларында өтө активдүү жумуштар жүргүзүлдү жана азыр дагы жүргүзүлүп жатат. Күнүнө жок дегенде 20-30дан 50дөн ошол мыйзамсыз жүргөн мигранттарды биз таап чыгып, жана аларды мамлекеттен чыгаруу аракеттерин көрүп атабыз. Мына ошол мамлекетибизге келген мигранттардын мыйзам бузуучулуктары боюнча толук статистикалар бүгүнкү күндө биздин колубузда бар. Анын негизинде айрыкча ошол көптөгөн мыйзам бузуучулукка баргандар бул Пакистан жана Бангладеш өлкөлөрүнөн келген граждандар. Пакистандан келген бүгүнкү күндө 1,5 миңге жакын адамды биз чыгардык. Бангладештен келген 1000ге жакын адамды чыгардык. Бирок ошол эле мезгилде мыйзамды бузуп бүгүнкү күндө мамлекеттин ичинде жүргөн 5000ге жакын адам бар.
5000'ge jakın adam var. Ошолордун 1,5 миңиндей 1360 адам Пакистандан жана 1300 адам Бангладештен. Калгандары башка мамлекеттерден. Ошондуктан бүгүндөн баштап дагы ошол мыйзамсыз биздин мамлекетте жүргөн башка мамлекеттин граждандарын мамлекеттен чыгаруу боюнча чоң иш-чаралар дагы уюштурула баштайт. Ушуга чейин жүрүп келген, мындан кийин дагы жанагы күчтөндүрүү тартибинде ушул жумуштар улантылат. Негизинен кечээки ошол чыккан адамдардын койгон талаптарын туура деп эсептейбиз, бирок ошол эле мезгилде коомдук тартипти бузуу же болбосо мамлекеттик түзүлүшкө коркунуч келтирүү маселелери карала турган болсо, анда мамлекет тарабынан кайсы бир чаралар көрүлбөйт. Кечээ мамлекеттик органдар тарабынан эч кандай бул адамдарга чаралар көрүлгөн жок жана эч кандай күч колдонулган жок. Себеби биз алардын характерин көрүп аттык, ичинде алардын эч кандай бир ойлору болгон жок, жаман түзүлүшкө бара турган же жаман бир шарттарга барат. Алар бир гана ошондой талаптарды коюп чыгып атты. Бирок ошолордун арасында кээ бир провокаторлор болгондугун биз билебиз, жана алардын баардыгын тактап бүттүк. Алардын арасында ошо телефон менен, WhatsApp'тар менен ар түрдүү провокациялуу маселелерди көтөрүшүп, мамлекеттик бийликке же болбосо мамлекеттик түзүлүшкө каршы чыгуу маселелерин көтөргөндөр дагы болуп атышты. Аларды биз баардыгын тактадык жана аларды жоопко тартабыз. Алардын ичинде, ошо кечекилердин арасынын ичинде курал менен жүргөндөр да болду. Курал менен жүргөндөрдү да кармадык. Аларды да кармадык, аларды да жоопко тартабыз. Себеби ошол курал эгерде капыстан атылып кете турган болсо, кимдир бирөөгө тийип провокация кыла турган болсо, анын кийинки последствиясы жакшы болмок эмес. Ошондуктан урматтуу мекендештер, биз мамлекеттик түзүлүш, мамлекеттик органдар мамлекетибиздеги жашаган ар бир жананын коопсуздугун сактап жана ошолорго шарт түзүү берүү боюнча милдеттерибизди так аткарып жатабыз жана мындан ары да так аткарылат. Мындан ары эгерде дагы ушундай бир маселелер чыга турган болсо, ошол маселелердин баардыгы бир саясий өңүткө өзгөрүлүп кете турган болсо, биз чара көрүүгө толук болгон мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мүмкүнчүлүгүбүз жетишет.